саламатсыздарбы? Базар баасы каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга Кытай Эл Республикасындагы Ханан Жинжоу шаарынан салам айтабыз. Туугандар, биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз Кытай өлкөсүндөгү жакшы нерселерди сиздер менен бөлүшүп коеюн деп, өзүмдүн ой пикирими билдирип, ушул видеону тартып атам. Азыр мына мен турган жер Сужоу шаары менен Ханан Жинжоу шаарынын ортосундагы бир аялдамага келип токтоп, машинабыздын тогун толтуруп алайлы деп зарядтап аткан учурубуз. Айбанча навестерди көрдүңүздөрбү? Бул бир талаада, буга эч кандай, бул жерге эч кандай зым тартылып келген эмес, столбалар деле келген эмес, бир тала. Ушул жерге машина зарядтай турган заправкаларды коюп койгон. Ушул жерге келип, ток машиналар зарядты түгөнсө, ушул жерге токтотуп, зарядтап, эс алып, улантып кете бере турган аялдама туугандар. Кандай бул жерге ток келет, кандай машинаны зарядтайт десеңиздер, мынау үстүндөгү күн тактайчалары. Бул нерсени азыр деле биз Кыргызстанда кеңири колдонуп баштадык. Күндүзү кечке заряд алып, мына жерде эки бөлүктөн турган аккумулятор трансформаторду көрдүңүздөр. Ушул жерге күндүзү кечке токту топтойт дагы. Анан мындай түнү келип заряды түгөнгөн машиналарды зарядтап берет экен да. Мен буну Кыргызстанга салыштырып аткан жокмун. Төө ашууларгабы, суу самырларгабы, ушул Бишкек Ош жолуна, алыскы жолдорго дагы ушундай күндөн заряд алган күн тактайчаларын коюп, ушундай заправкаларды курсак болчу да экен деп оюма келди да. Азыр бул жерде аябай сонун мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Мына жашыл болуп тургандарга бүт машиналарды зарядтаса болот экен. Ар бир машина ушул жерге келгенде гана жанат экен. А так машина келбесе бүт баардыгы өчүк турат экен. Токту экономдойт экен да. Азыр мына жерге мисалы машина келе турган болсо, автоматически жанат мына жерде. Машинаны дагы тааныйт экен да бул жердечи. Адам келсе дагы жанбайт экен, машина келсе жанат экен. Азыр эми мен келсем жанбайт атат. Азыр мына жерден машинаны айда өтсөк, ушунун тушуна келгенде сразу автоматически жанып атты да. Тогун так түгөтүп анан ушул жерге келдик. Зорго жетип келдик эле. Сайганыбызга бир жарым сааттай болуп калды. 1 саатта так толук толтуруп бүтөт экен. Толук толтуруп бүтүп жолго чыга турган болсок, 250 километр жол жүрүп берет экен да. Бирок бул Кытай мамлекетинде мындай ток заправкалар аябай эле көп. Эч кандай проблема жок. Бизде бензин заправкалар кандай көп болсо, ток заправкалар одон дагы көп да. Каалаган жериңе заправкалап алып кете бересиң. Азыр бир жарым саат күтсөк, толтуруп берет. Айдап кете беребиз. Мына жерлерден аласыздар, машинага саласыздар, акчаны төлөйсүздөр мына жерге. Жарым саат, 1 саатта тарс этип толтуруп берет, кете бересиздер. Канча сом менен толтурат дебейсиздерби? 5 сомдун тегереги менен толук кылып берет да. 5 сом менен тегереги менен толтуруп кете беребиз. Ошол туугандар, сиздер дагы ой пикириңиздерди жазыңыздар. Бизге ушундай күн тактайларын, ток заправкаларын кайсыл жерлерге койсок болот, кайсыл шаарларга койсок болот, электр тогу тартылбай калган жолдор дагы бар да бизде, ток жок. Мисалы төө ашууларга койсок болот, ушинтип күн тактайчаларын алып барып, ушу шыйпырды тинекенин ордуна ошондой күн тактайчаларын коюп, ушундай заправкаларды курсак болчу да экен. Эми биз ушунча, бул жерде азыр канча заправка турат? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30дай машина зарядтай турган месталар бар экен бул жердечи. Биз 30дайды курбасак дагы, жок дегенде 5 машина зарядтай турган ушундай заправка куруп койсок болчу да экен да. 5 машина зарядтай турган курсак, мына күн тактайчаларын алсак,
мындай навестен бирди куруп туруп эле үстүнө жабып туруп аккумулятордун бир жерине орнотуп туруп койсок болчудай экен да. Сөзсүз эле зым тартып барып трехфазка коюп ишти көбөйтпөй эле ушундай кылсак болчудай экен. Мына ушундай тууганда биздин Базар Баасы YouTube каналына катталып алыңыздар. Сиздерге болушунча жакшы нерселерди чыгарып көргөзүп берип турганга аракет кылабыз. Мына ушундай 10 тонналык портерлерге 20 тонналык, 30 тонналык, кыскасы 100 тоннага чейинки ушундай автовестерди, таразаларды койдура турган болсоңуздар, биздин Базар Баасы компаниясы менен байланышып койдуруп алсаңыздар болот. Assalamu alaikum тугандар. Алдыңыздарда XMG масыла жаңы эле эч кандай иштеген эмес. 2023 жылы 12-де заводтан чыккан, ошол бойдон эч кандай иштеген эмес. Моточасы болсо 10 сааттын тегерегинде Ошко кетти тугандар буюрса. $38.500 подключ кетти тугандар. Ал эми бул болсо 20-жылкы. Бул дагы кетти, мына көрүңүздөр, баардык копшалар толук. Чоң копша, кичик копша, узкий копша, өзүнүн копшасы, копчагыч тез алмаштырылат. Бул дагы ушундай, бунда да баардык нерселер толук. Чоң кичик копшалары. Анан манандай жаңы масла экскаватордан дагы бир уштук бар. Эгер кимге керек болсо, кимге кызык болсо, бизге ар убакыт байланышсаңыздар болот тугандар. Мына буюрса азыр жүктөйбүз.